Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмаз Акунжанович, о Кыргыз-Кытай газ куруу долбооруну бизге ушул бюджет комитетинде ушул март айында өкмөт тарабынан алып келдилер да. Анан эмнегедир бир себептер менен кайра артка тартып алды. Азыркы күнгө чейин ушул долбоор жогорку кеңешке келбей жатат. Эмне себептен алып келбейсиздер бул долбоордучу? Себеби мен айтайын, бул долбоордун бүгүнкү күндө керектигине. Тез аранын ичинде өкмөт кайра ушуга көңүл буруп, ушул долбоорду тез аранын ичинде алып келиңиздер. Биз тез аранын ичинде буну ратификация кылып, биз кошумча боло турган болсо кошуп, өзүбүздүн ой пикирлерибиз менен толуктап, тез аранын ичинде кабыл алып беришибиз керек. Себеби дегенде, кабыл алып бергенден кийин, ратификация кылгандан кийин дагы ал жерде бул курулуш иштери 3-4 жылга созулат. Биз мисалы 20-жылы ушул курулуш иши баштала турган болсо, ушул 23-жылдарга барып бүтүп, 24-жылдары бул ушул жерден газ өтүп, ишке кирише турган болсок, демек биздин Кыргыз мамлекетине чоң жардамы тетелет. Себеби өзүңүз баардыгыбызга эле маалым болгондой, 2024-жылы Кыргыз мамлекети тышкы карыздарды төлөй турган көп өлчөмдөгү акча каражат жумшалат. Ал 300 миллион доллардын тегерегиндеги акча каражатты биз тышкы карыздарды жабуу үчүн беришибиз керек. Ошондо бюджет тартыш болуп кыйналып калат, мында бюджет менен бара турган болсок. Ошондуктан ушул долбоор мисалыга 24-жылы газ өтө турган болсо, бул жактан түшкөн акча каражатты ошол карыздарды жапканга жумшасак жакшы болмок да. Ошондуктан өкмөт ушундай иш-чараларды азыртадан пландаштырып, 2024-жылдагы ошол акча тышкы карыздарды төлөй турган акча каражаттарды азыртадан ойлонуп пландаштырыш керек деген ой пикирди айткым келет. Ошондуктан мен дагы кайрылып кетемин, ушул жогоруда айтылган долбоорду тез арада иште алып келип биз ратификацияны өткөзүп берсек жакшы болмок.